Бүгүнкү өтө турган темабыз өткөндөгү сабактын уландысы түшүнүктөр. Ошо логика темасын улантабыз. Ошондо түшүнүктөр катыштары. Ар кайсы түшүнүктөрдүн ортосунда катыштар бар. Ошолордун ичинде өз ара байланыштар болот, аналогияга киришүү деп коет. Ошондо бизде мисал үчүн мына түшүнүктөр курчап турат экен, бардык эле мына нерселер ортодо дагы аналогиялар бөлүмү келгенде эки сөздү берет да бизге. Ошол эки сөздүн ортосунда катыштардын байланышты биз жакшы тапканды билишибиз керек да. Ал үчүн бул жерде универсалдуу 6 эле катыш болот да негизичи. Бизде мисал үчүн үйрөткөндө көп катыштарды эле көрсөтөбүз да, бирок негизи бардык катыштарды алып келе турган болсок 6 эле катыш бар. Ошол биринчи катыш бул барабардык катышы деп коет да. Барабардык. Барабардык дегенде кандай түшүнөбүз? Бул жерде мисал үчүн түшүнүктөрдү биз мындай тегеректин ичине киргизип коебуз да. Мисалы жаныбарлар деген түшүнүктү айта турган болсок, бизге ушул дүйнө жүзүндөгү бардык жаныбарлардын бардыгы ушул түшүнүктүн ичине кирет да. Мисал үчүн жаныбарлар десек, карышкырлар, балыктар, дагы эмне жаныбарларга эмнелерди киргизсек болот? Комментарийге деле суроо мен бергенде комментарийге жооп бере берсеңер боло берет, Так, эми ошол барабардык дегенде биз мисал үчүн эки түшүнүктү алабыз. Муну кыргыз тилде болсо, тилде жөн эле синоним катары берет да. Мисал үчүн келгиле бир эки түшүнүктү алалы. Кыргыз Республикасынын биринчи президенти деген түшүнүктү алалы да. Биринчи президенти. Бул биринчи бир түшүнүк, анан экинчи дагы бир түшүнүктү алалы. Мисал үчүн Аскар Акаев дейли. Мына эки башка түшүнүктү алып атабыз силер менен. Эми ушул Кыргыз Республикасынын биринчи президенти Аскар Акаев деген, мисал үчүн эки башка сөздөр менен айтылып атса деле, бул экөө бири-бирине тең байланыштуу болот. Экөө бири-бирине барабар болот. Чынбы? Мисал үчүн муну А деп ала турган болсок, бул Б боло турган болсо, экөө бири-бирине барабар. Анан могул тегеректи алып туруп, мунун үстүнө кое турган болсок, экөө бири-бирине барабар эле мындай болуп атат да, А барабар Б. Муну тең барабардык же болбосо тең байланыш деп койсо болот да. Мисал үчүн ошол эки түшүнүк бири-бирине теңме-тең байланышта да. Муну тилде толук синонимдер деп коет экен. Мага дагы ушундай мисалдарды келтире аласыңарбы? Мисал үчүн эки түшүнүктү алып атабыз биз, ошондо биринчи барабардык дегенде же тең десек, экөө бири-бирин толук алмаштырыш керек экен. Ошондо кайсы дагы кандай дагы ушундай байланыштарды мисалга бере аласыңар? Мисал үчүн мен дагы айтсам, валюта юань дейт, Валюта юань бул экөө барабардык байланышта болбойт такыр. Себеби валюта деген түшүнүктү ала турган болсок, мына чоң бир түшүнүк валюта. Юань ошонун ичине кирип калат да буякачы. То есть бул багыныңкы байланышта болуп калат. Азыр мен кийинкисин көрсөтөм. То есть юань валютанын ичине кирип калат да. Көрдүңөрбү? Валюта юань болбой калат экен. Мага азыр ушул барабардык байланышты айткыла. Экөө бири-бирине тең барабар болуп туруш керек. Барбы, мисал келтире аласыңарбы? Келтире албасаңар, анда өзүм дагы бир мисал айтайын. Мисал үчүн Гүлсараттын автору дейли, Гүлсараттын автору. Гүлсараттын автору ким болот? Чыңгыз Айтматов, Ошондо Чыңгыз Айтматов деген түшүнүктү ала турган болсок, мына Чыңгыз Айтматов жазуучу түшүнүк, Гүлсарат деген чыгарманы ала турган болсок,
Экөөнүн экөө демек эмне болот экен? Тең байланыш. Экөө бири-бирине тең байланышта болот. Мисалы үчүн үй жашоочу жай дейт, мисалы үчүн Айгерим да сунуштап атат. Үй жашоочу жай дейсиңер. Мына азыр түшүнүктөрдү силер жакшы билбей атасыңар да, азыр ушул сабакты көргөндөн кийин дагы кайталайсыңар 2-3 жолу, анан үйрөнгөндөн кийин жакшы аналогияларды өзүңөр түзө баштайсыңар. Мисалы үчүн үй анан жашоочу жай деген эки түшүнүктү берип атат. Мисалы үчүн бул экөө тең байланышта болобу же кандай болуп калат? Үй анан жашоочу жай. Мисалы үчүн палатканы алайын мен. Жашоочу жай деген түшүнүк үй деген түшүнүккө караганда кичине чоңураак экен да. Мисалы үчүн карасаңар, үй дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Макул, биз жашаган үй, ал эми боз үйдү ала турган болсо, ошондо жашоочу жай деген чоң бир түшүнүк боло турган болсо, ошонун ичине үй кирет, боз үй кирет, палатка кирет, кире берет экен көп нерселер, Мисалы үчүн кээ бирөө үңкүргө деле үй кылып алып жашай бериши мүмкүн да, чынбы? Жашоочу жай кылып. Ошондуктан үй менен жашоочу жай экөө бири-бирине багыныңкы байланышта болуп калат да. Бул дагы тең байланышта болбойт экен. Тең байланыш болуш үчүн толук синоним болуш керек да. Бири-бирин 100% алмаштырган синоним. Мисалы үчүн окуу китеби алгебра деп дагы берип атат байланышы. Бул дагы андай байланышка кирбейт. Окуу китеби деп ала турган болсок, бул чоң эле бир түшүнүк болот. Алгебра китеппи, макул алгебра китеби деп ала турган болсок, окуу китебине кыргыз тили деле кире берет, биология деле, көрдүңөр, бири-бирине багыныңкы байланыш. Демек, барабардык байланыш экөө 100% бири-бирин алмаштырып туруш керек экен. Карышкыр бөрү дейт, Вот, мына мисалы эми карышкыр бөрү экөө бири-бирин толук алмаштыра алат, Карышкыр бөрү. Туура. Бөрү деген бул карышкыр, карышкыр деген бул бөрү. Мына бул толук синоним болду. Эми мына азаматсың Айгерим жакшы мисал берди. Үйгө тапшырма, ушул биринчи тең байланышка 50 байланыш түзөсүңөр. Экинчи байланыш, ошондо тең байланыш болгондо мындай сүрөтүн сыза турган болсок, тегерек болот дагы А барабар Б болот экен. Эки тегеректи бири-бирине кийиштирип кое турган болсок, бири-бирин толук камтыйт. Экинчи байланыш бул багыныңкы байланыш болот. Багыныңкы байланыш. Багыныңкы байланышта мындай жанагы сүрөтүн тарта турган болсок, чоң бир түшүнүк болот. Анын ичинде бир түшүнүк. Мисалы үчүн, жырткыч деген бир түшүнүктү берейин. Жырткыч. Жырткычка багыныңкы бир түшүнүктү ала турган болсок, ошол карышкырды алалы. Мына ошондо жырткыч деген бул чоң түшүнүк. Ал эми карышкыр болсо, анын ичинде багыныңкы байланышта турат да. Ошондо биз мисалы үчүн аналогияларды тапканда, байланыштарды тапканда сүйлөм түзүшүбүз керек да. Ошондо могул сүрөт, формула, логикада мындай окулат да. Бардык жырткычтар, мисалы үчүн мына могул чоң бардыгын алабыз да. Бардык жырткычтар карышкыр эмес. Мисалы үчүн ушундай сүйлөм айтсак, бул туура болот, чынбы? Бардык жырткычтар карышкыр эмес. Бул биринчи сүйлөмүбүз. Экинчиде логикалык туура сүйлөм түзүш үчүн минтип сүйлөм түзсөк болот да. Кээ бир жырткычтар карышкырлар. Анан үчүнчү сүйлөм түзсөк, бардык карышкырлар жырткычтар. Мына мен 3 сүйлөм түздүм. Үчөө тең логикалык жактан туура сүйлөм болуп эсептелинет да булар. Чынбы? Мисалы үчүн бардык жырткычтар сөзсүз карышкыр эмес. Бул жакта жолборстор бар,
Бул жакта мисалы үчүн сууда жашаган жырткычтарды форель, акуланы алсак, алар деле жырткыч. Ошондо могу жырткыч деген түшүнүктүн ичине кирет. Ал эми кээ бир жырткычтар карышкырлар десек, ооба мына кээ бирөө карышкыр экен, көрүп атабыз. Бул дагы логикалык жактан туура. Бул да логикалык жактан туура. Анан бардык карышкырлар булар сөзсүз жырткычтар, бул үчүнчү сүйлөмүбүз дагы логикалык жактан туура болот. Ошондо биз логикалык ой жүгүртөбүз дегенде балдар көбүнчө бизде логиканы мектепте окутпаган үчүн, логиканы юриспруденцияда баягы юрист адвокаттарды үйрөтөт да логика университетте. Анан биз логиканы интуитивдүү деңгээлде эле колдонгонду билебиз да. Мисалы үчүн биз кыргыз тилдин эрежелерин билбей туруп эле кыргызча сүйлөгөндө эле логиканын деле көп эрежелерин билбей логиканы колдонобуз. Бирок так эрежелерин билбеген үчүн биз кээде туура колдонобуз, кээде туура эмес колдонобуз. Анан логикалык ой жүгүртүп атам деп айта берет экенбиз, бирок так эрежесин билбесек оңой эле логикалык каталарды кетиришибиз да мүмкүн экен. Ошол себептен мына балдар карайлы. Могул формуланы окуганда көрдүңөрбү? Бардык жырткычтар карышкыр эмес, кээ бир жырткычтар карышкырлар, анан бардык карышкырлар булар жырткычтар деп окулат экен. Мага бир эми ушундай багыныңкы байланышка мисал берсеңер, комментарийге жаза бергиле. Валюта сом. Болот ооба, валюта сом мына бул багыныңкы байланыш. Эң жакшы байланыш валюта сом. Мисалы үчүн валютаны биз ала турган болсок, бул чоң бир түшүнүк, сом ошонун ичинде юань, доллар, рубль бардыгы мунун ичинде камтыла берет. Суу жаныбар балык дейт, Суу жаныбар балык. Ал дагы болот ооба, азаматсыңар. Өсүмдүк роза дейт. Бул да болот. Өсүмдүк фиалка. Бул да болот. Өсүмдүк фиалка дегенде биз мисалы үчүн ортодон бир элемент таштап кетип атабыз, мисалы үчүн өсүмдүктүн ичине гүлдөр килет, а гүлдүн ичинде фиалка. Үй кирпич. Үй кирпич туура келбей калат бул жерге. Үй кирпичке биз азыр жетебиз, ал башка катышта азыр көрсөтөм аны дагы. Үй кирпич кайсы жерге кирип калат экен. Так, бул макул жемиш алма дейт, болот балдар. Азаматсыңар. Анда үчүнчү байланышты мен көрсөтөйүн, буларды кичине түшүнүп калдыңар болуш керек. Эскерте кетчү нерсе, сабактын видео записи болот. Силер муну кайра конспекттелеп, кайра көрүшүңөр керек. Бир жолу көргөндө үйрөнө албайсыңар. Бирок эгерде ушул сабактарды жакшылап конспекттелеп, кайталап көрө турган болсоңор, аналогиялардан силер даже китептерде кетирилген каталарды даже тапсаңар болот. Себеби бул логиканын өзүнүн эрежелери да. Үчүнчү байланышыбыз балдар, булар кайчылаш байланыштар деп коет. Кайчылаш байланыш. Кайчылаш байланышта эки түшүнүк балдар бири-бири менен кайчылашат да. Мисалы үчүн, окуучу деген түшүнүктү алалы, анан окуучу, экинчи спортчу. Спортчу деп коелу, Ошондо мына эки түшүнүктү ала турган болсок, мына окуучулар анан спортчулар кесилишип атат, Ошондо окуучулар, спортчулар. Ошондо бул формула, то есть бул сүрөт, логикалык сүрөт төмөнкүчө окулат балдар. Биринчи, бардык окуучулар спортчу эмес десек туура болот. Бардык окуучулар спортчу эмес. Чынбы? Макулсуңарбы? Себеби мына окуучулардын дүйнө жүзүндө бардык окуучуларды ала турган болсок, ошонун бардыгы спортчу эмес да. Комментарийге жазсаңар болот. Экинчиси, кээ бир окуучулар спортчулар десек туура болобу, макулсуңарбы?
Кээ бир окуучулар спортчу бул чынбы? Чын, себеби мына могул жерде кесилиш чекит пайда болуп атат, окуучулар. А бул жерде спортчуларды алып атабыз. Анан үчүнчү ушундай эле кээ бир спортчулар окуучулар десек дагы туура. Себеби мына спортчулардын кээ бири мына окуучулар менен кесилишип атат, мына көрүп атасыңар. Анан төртүнчү, бардык спортчулар окуучу эмес деп, бардык спортчулар окуучу эмес деп сүйлөм түзсөк, мына мен логикалык жактан туура 4 сүйлөм түзө алдым да. Ошондо биз аналогияларды бергенде ортосунда катыштарды аныкташ үчүн туура ушундай сүйлөмдөрдү түзүшүбүз керек да. Өзүбүз билген эле бир жомокторду ойлоп таба бербей, логиканын эрежесине байланыштуу сүйлөмдөрдү түзүшүбүз керек экен. Кана мага кайчылаш байланышка мисалдардан берсеңер. Кана мисал бере аласыңарбы? Досканы өчүрүп кое берейин, жаңы байланыштарды азыр жазабыз. Барбы? Байланыш бере аласыңарбы? Кайчылаш байланышка? Телефон, телевизор дейт, Телефон менен телевизор бул эки башка эле түшүнүк. Чынбы? Телефонду телевизор кыла албайсың, телевизорду телефон кыла албайсың да, чынбы? Адам сүрөтчү дейт. Адам сүрөтчү бул багыныңкы байланышта болуп калат да, балдар. Адам болгондо сүрөтчүлөр сөзсүз адам. Адам сүрөтчү кирбейт, бирок бийчи спортчу болот ооба. Бийчи спортчу, бийчилерди алалы, анан спортчуларды алалы, бийчи спортчу. Туура, бийчи спортчу болсо, кээ бир бийчилер спортсмендер болушу мүмкүн, кээ бир спортчулар бийчи болушу мүмкүн. Карыялар, жаштар дейт. Карыялар, жаштар булар такыр эле эме, эки бул антонимдик байланыш булар. Эки мындай карама-каршы байланышта турат. Карыялар, жаштар болбойт. Бийчи спортчулар кесилишет, себеби кээ бир бийчилер спортчу болушу мүмкүн. Ошондо силер мисал үчүн мына карыялар, жаштар дегенде бардык карыялар булар, кээ бир карыялар булар жаштар деген сүйлөмдү түзсөң, бул кандай болуп атат? Жакшынакай эле сүйлөмбү, ушинтип айтсак болобу? Мен жана формуласын бердим го, кандай сүйлөм түзүш керек экен. Ошол айтып аткан оюңар туурабы, формуласына саласың. Ошондо болбойт. Кээ бир карыялар булар жаштар деп койсок болбойт. А бийчи менен спортчу болот. Кээ бир бийчилер булар спортчулар, кээ бир спортчулар бийчилер болот. Мугалим, студент, Мугалим, студент дагы кесилиши мүмкүн, Мугалим анан студент. Эки түшүнүктү алалы. Себеби кээ бир студенттер ооба мугалим болушу мүмкүн, студент болуп мектепте иштеши мүмкүн, мугалим болуп практиканттар бар, чынбы? Кээ бир мугалимдер студенттер болот. Врач, ырчы дейт. Врач, ырчы дагы ооба экөө бири-бири менен кайчылашы мүмкүн. Кээ бир врач ырчы болуп ырдап жүрүшү да мүмкүн. Сүзүүчү, айдоочу дейби? Сүзүүчү кандай бул? Эмне сүзүүчү? Көрдүңөр, Бул балдар, демек биз түшүнүктөр ортосунда катыштар жалпысынан мындай салыштырса боло тургандар, салыштырса болот. Анан салыштырса болбойт деп экиге бөлүнөт, негизичи салыштырса болбойт. Ошол биз азыр салыштырса болот тургандар 3кө бөлүнөт экен, ошолорду карадык. Биринчиси тең байланыш. Тең байланыш бул толук синонимдер экен. Экинчиси кайчылаш байланыш. Кайчылаш байланыш. Үчүнчүсү багыныңкы байланыш. Орун алмаштырып койдумбу, Багыныңкы байланыш. Демек ушундай 3 болот экен. Эми салыштырса болбой тургандар дагы, ал жерде дагы 3 байланыш бар.
Анда азыр салыштырса эки түшүнүктү салыштырууга мүмкүн эмес экен. Ошол кандай 3 байланыш бар экен, ошону карайлы. Демек бизде аналогиялар берилсе, ушул 6 байланыштын бирөөсүндө гана болот экен дайыма. Буларды көрөбүз практика жүзүндө. Анан ушул 6 эле байланыштын бирөөсүнө кирет экен. Биз мурунку жылдары үйрөткөндө, бул логиканын өзүн изилдегенге чейин үйрөткөндө көп байланыштарды айта берет элек өзүбүз деле. Анан башка деле видеодо сабактарды көрсөңөр, YouTube'дан деле 15-20 байланышты деле айта бериши мүмкүн да. Бирок алар чындыгында ооба ар бир бөлүмдү мисалы үчүн 3-4кө бөлө берсең көбөйүп кетет. Бирок жалпысынан тамырын ала турган болсо, ушул 6 эле байланыш бар экен болду. Салыштырса болбой тургандар, демек 4-дүндөн баштайлы. Бул антонимдик карама-каршы байланыштар. Карама-каршы байланыштар. Карама-каршы байланышта мындай болот да. Ошондо жанагы мисалы үчүн ысык дей турган болсок, анан суук. Демек, ысык, суук экөө мындай карама-каршы турат. Ортосунда да элементтер бар да, мисалы үчүн жылымык деген сыяктуу элементтерди кошсоң болот, Ысык, суук экөө так эле карама-каршыда турат. Түндүк, түштүк, эрте, кеч, ак, кара, булар тилде антоним деп аталат булар. Антонимдер. Так, бул карама-каршы байланыш болду. Буга оңой эле бере аласыңар, Бар, жок, өйдө, төмөн, узун, кыска. Булар оңой эле, ооба. Андан кийинкиси бар. Бирин жокко чыгарган байланыштар деп коет. Бирин жокко чыгарган байланыштар. Мисалы мындай да, бул жердечи бир түшүнүктү алайлы. Мисалы Асандын бою узун деген түшүнүктү алалы да. Асандын мисалы үчүн бою узун. Мисалы Асан дебейли, мисалы үчүн бою узун деп алалы, Узун бой. Бою узун макул. Анан бою узун эмес. Бою узун эмес. Ошондо бою узун десе, бою узун эмес. Биз так экиге ажыратабыз да. Мисалы үчүн мурунку сабакта эгерде эсиңерде болсо, аныкталган түшүнүктөр тууралуу мен кеп айткамда козгогом. Ким көрдү, кимдин эсинде бар? Аныкталган түшүнүктөр деген эмне? Бир сыйра кайталай кетели, анан ушул 5-чи байланышта ушул жерде ошону колдонсок болот. Мына ушул аныкталган түшүнүк дегенде, мисалы, жаш бала деген түшүнүктү ала турган болсок, бул аныкталганбы же аныкталган эмес түшүнүкпү балдар? Жазгылачы, аныкталганбы? Аныкпы жаш бала же анык эмеспи? Аныкталган дейт, Аныкталган болсо, анда келгиле ой жүгүртүп көрөлү логикалык, Мисалы үчүн, мен жаш баламынбы же жаш бала эмесминби, мисалы үчүн мына. Жазгылачы. Жашмынбы, жаш баламынбы? Жок. Мисалы үчүн, мен силер үчүн жаш бала эмесмин, чынбы? Мен агаймын, чоң кишимин силер үчүн. Бирок чоң, мисалы үчүн чоң атам же тай атамдын жанына бара турган болсом, ал үчүн мен жаш бала болуп калам. Чынбы? Макулсуңарбы? 80 жаштагы тай атамдын жанына барсам, мен ким болом ага? Чоң киши боломбу мен ага? Ал мени жөн эле жаш бала деп коет да, чынбы? Неберем дейт ал мени, жаш бала. Көрдүңөрбү? Жаш бала деген бул аныкталган түшүнүк эмес. Ар ким ар кандай түшүнө берет. Ар ким ар кандай түшүнө берет. Жаш бала дегендечи. Мисалы үчүн силер жаш бала деп 5-класс баланы, 1-класс баланы ойлошуңар мүмкүн, 7-8 классты. Өзүңөрдү жаш бала деп эмес, чоң ойдун мен деп ойлойсуңар, чынбы? Бирок силер биз үчүн же чоң атаңар, апаңар же башка бирөөлөр үчүн силер жаш бала болуп калсаңар. Демек, бул аныкталган эмес түшүнүк дегенде ар ким ар кандай түшүнө берет экен. Ошондо, могул бою узун деп атканда, бою узун дегенде, мисалы үчүн, бою узун эмес десек,
Бул аныкталган болуп калат да, ошондо мына карасаңар, бою узун эмес деп биз бөлсөк, анда аныкталган болобу, аныкталган эмеспи? Ушул жерде мага суроого жооп берип койгула, бою узун деген. Бул дагы аныкталган эмес түшүнүк болуп калат экен, себеби бою узун деп айтыш, мисалы үчүн, бою узун деп канча 170 сантиметрден баштап бою узун болобу? Мисалы үчүн, бою 180 сантиметр болсо, баскетболисттер үчүн 180 сантиметр бул дагы кичинекей болуп калат да. То есть ошондо так биз анык бир чек ара бөлө албай турган болсок, бул түшүнүктөр аныкталган эмес болуп калат экен да. Ал эми мен мисалы үчүн айта турган болсом, 15 жашар бала деп. 15 жашар бала. Бул аныкталган түшүнүк. Себеби дүйнө жүзүндө 7 миллиард, 8 миллиард адамды ала турган болсок, 15 жаштагылар анан 15 жашта эмес деп 2ге бөлүп койсок болот экен. Көрдүңөрбү, аныкталган түшүнүк. Анан бирин жокко чыгарган дегенде эмес деген сөз колдонот. Ошондо эки биз элементти ала турган болсок, бири узун. Мисалы үчүн карагыла, биз бир эле түшүнүк тууралуу кеп кылтабыз да. Асандын бою узун, анан Асандын бою узун эмес деген эки мындай ой толгону айта турган болсок, ошондо эмне болот? Асандын бою кандай деп жыйынтык чыгара аласыңар силер? Асандын бою узун, Асандын бою анык эмес. Бир жыйынтык чыгарыш керек да, бою узунбу же узун эмеспи? Орточо деп ким айтат? Асандын бою орточо деген жыйынтык чыгара аласыңарбы? Мен мисалы үчүн айтып атам, Асандын бою узун, Асандын бою узун эмес. Эки ойду айттым. Экөөнүн бирөөсү чындык, бирөө жалган. Бою орточо болушу мүмкүнбү? Мүмкүн дейт, Бирок бул бирин жокко чыгарган деген катыш боюнча бою орточо болушу мүмкүн эмес экен. Бою узун деген бул бою узунду түшүндүрөт, узун эмес деген узун эмес. Бирок бою орточо дегенди такыр түшүндүрбөйт экен. Бою орточо деген жыйынтыкты биз өзүбүздүн мээбиз автоматтык түрдө өзү чыгара берет экен да, бирок бул жалган болуп калат. Эми муну дагы көп жолу силер менен талдайбыз дагы үйрөнөсүңөр. Анан акыркы байланышты көрсөтөйүн мен. Акыркы байланыш бул жалпы тектүү, 6-чы. Жалпы тектүүлөр деп коет. Муну бул чоң бир түшүнүктү алабыз. Мисалы үчүн канцелярдык макул окуу куралдары деген түшүнүктү алайын да. Окуу куралдары. Мисалы үчүн аналогияда бизге берип коюшу мүмкүн, Мисалы үчүн сызгыч, анан китеп деп берип коюшу мүмкүн да. Биз ошондо ойлойбуз да, макул китеп эмес эме деп коеюн. Сызгыч анан калем деп коеюн, же дептер. Макул дептер деле турө берсин бул жерде. Ошондо сызгыч менен калемди мисалы үчүн ала турган болсок, биз мындай ойлошубуз мүмкүн да. Бул окуу сызгыч экөө тең мектепке керек окуу куралдары деп, анан экөө мындай байланышы бар деп. Бирок булардын эмнеси теги жалпы тектүү деп коет. Экөө окуу куралдарына кирет, бирок сызгыч менен калемди биз салыштыра албайт экенбиз. Сызгыч бул такыр башка нерсе, калем бул такыр башка. Бирок экөөсүнүн башкача айтканда атасы бир дегендей эле да. Мисалы үчүн окуу куралдарына кирет. Ошондой эле буларды жалпы тектүү деп коет да. Бирок ошол эки элементтин өзүн салыштыра албайт экенбиз, теги бир экен да. Мисалы үчүн баягы жырткычтар деген түшүнүктү дагы ала турган болсок, жырткычтар, ошондо бул жак карышкыр, бул жак арстан болсо, карышкыр менен арстанды биз мындай салыштыра албайбыз да. Экөө тең эки башка жырткыч булар, такыр эле. Бирөө ит сымалдууларга кирсе, бирөө мышык сымалдуу, такыр башка нерсе. Бирок экөөнүн тең эмнеси окшош болуп атат? Экөө тең жырткычтарга кирет. Ошондой эле жырткычтарга кирсе, экөө тең андан да чоңураак ала турган болсок, сүт эмүүчүлөргө кирет. Бирок мындай теги бир деп киргизе берет экенбиз, бирок экөөнүн өз ара салыштыра албайт экенбиз, бири-бирине барабар эмес экен. Көрдүңөрбү? Пианино, аккордеон бул дагы ошол жалпы тектүү байланыштарга кирет.
Карагай эмен астра роза болот балдар ушундай. Акула, бүркүт боло берет. Мына ушул негизги жалпы мына 6 байланыш бар экен. 6 байланыш. Эми дагы кыскача ошондо аналогияларды дагы жазып кетейин мына. Ошондо жалпы жеке катышта болот, мисалы үчүн аналогиялар. Ушул дагы конкреттүүрөөк кылып көрсөтсөм, бүтүн бөлүкчө байланышы деп болот. Азыр кыскача бир аз тапшырма түзөлү дагы, анан калганын үй тапшырма катары берейин. Бүтүн бөлүкчө, антонимдер, синонимдер. 5-нчи себеп натыйжа. Анан 6-нчы калтырылган элемент деп коелу. Жалпы жекеге мисал үчүн жалпы жеке байланыш деп бизге үйрөтөт мына аналогиялардан, ошондой катышта болот. Ошол жалпы жеке жана биз үйрөнгөндөр багыныңкы байланышта болот мына мисал үчүн. Жырткыч, карышкыр деп айта турган болсок, мына байланыш жырткыч, карышкыр. Ошондо мына жырткыч чоңураак түшүнүк болуп атат, карышкыр ага багынып туруп атат. Бүтүн бөлүкчөгө мисал үчүн келтире турган болсок, жана да айтып атышты үй кирпич деп. Бүтүн бөлүкчө болгондо биз бир эле мондай бүтүн бир эле элемент алабыз дагы, анан ошол бир кусогун эле карай берет экенбиз да. Бүтүн бөлүкчө болгондочу. Мисал үчүн машина дөңгөлөк, үй терезе, адам кулак, адам көз, адам кол деп койсоңор, бул бүтүн бөлүкчө болуп калат мына. Көрдүңөрбү? Антонимдерди биз билебиз. Синонимдерди дагы билебиз. Ушул синонимдердин ичинде күчөтмө даражалар болот да. Мисал үчүн басуу, жүгүрүү, күлүү, каткыруу деп койсо, экөө тең. Күлүү деле каткыруу, экөө тең эле бул кыймыл аракетке кирет дагы, анан бири экинчисине күчөп турат. Себеп натыйжа байланыш. Себеп натыйжа байланышка биз эмне кылсак болот? Себеп натыйжа байланыш бул мисал үчүн жаан көлчүк деп койсок, жаан жаса көлчүк пайда болот. Анда биз бул жалпы тектүүгө деле кирип кетет экен, мисал үчүн себеп натыйжаны карасак, жана биз үйрөнгөн 6 катыштан багыныңкы элементтерге кирет, көбүнчө кире берет да. Бул себеп натыйжа ар кандай байланышта болот бири-бирине. Анан калтырылган элемент болсо, калтырылган элементте мисал үчүн чоң ата небере деп кое турган болсок, ортодо ата деген элемент калып атат. Ошондой эле жана бир окуучу да айтып атты, мисал үчүн өсүмдүк астра деген сыяктуу мисал да берди да. Ошондо өсүмдүк дегенде чоң бир түшүнүк болот. Өсүмдүктүн ичинде өзүнчө биз гүлдөр деп бөлсөк болот, гүлдүн ичинде астра десек болот. Ошондо өсүмдүк анан астра деп ортодо могул элементти калтырып атат да, гүлдөр деген. Көрдүңөрбү? Ошол калтырылган элемент ортодо мына ушундайлар дагы келет экен. Буларды дагы кийинки сабактарда биз көбүнчө да мисалдар менен бышыктап талдайбыз. Бүгүн теория сабак болду. Үйгө тапшырма. Ошол мен буга чейинки өткөн жанагы 6 байланыштын ар бирөөнө 50дөн мисал түзөсүңөр. Анан могул ар бирөөнө дагы 50дөн мисал түзүп жазасыңар, анан кийинки сабакта силер менен чогуу талдайбыз буларды.